Turmuşqa atalardan geçkeli, te batıştan adam kanın geçmedi. Atalar törelelekti. Саламатсыңарбы балдар. Улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналган куратордук саатыбызды баштайлы. Куратордук сааттын темасы 9-май жеңиш күнү. Сабактын максаты улуу ата мекендик согушка катышкан чоң аталарыбызды, бабаларыбызды эскерүү, алардын эрдигин даңазалоо. 9-май улуу жеңиш күнү. Бул күн жөн гана майрам эмес, бул күн улуу ата мекендик согушта курман болгон аталарды эскерүү күнү. Бул күн согушта аталарынан айрылган балдардын көз жашын эскерүү күнү. Бул күн согушка атасын, бир туугандарын, жубайларын узатып, ордуна кара кагаз алып, арман менен көз жаш төккөн энелерди эскерүү күнү. Улуу ата мекендик согушта эрдик көрсөткөн баатырларды эскерүү, алар менен сыймыктануу, аларды даңазалоо ар бирибиздин милдетибиз. Теп-тинч жаткан элиме душман келип кол салды. СССРдин жеринде кандуу согуш башталды. Эл жер үчүн душман менен атышты. Эч тайманбас биздин баатыр аталар. Элибизге жеңиш менен кайтышты. Келдиң жеңиш эрдик даңктан жаралып, жерди арылтып дары жыттан түтүндөн, кош сайрады дарак жерге таранып, гүл жайнады жеңиш сенин күчүңдөн. Күйгү жүйчү чок болуп чачылгансың. Каарданган жолбош сымал качыргансың. Баатыр сынган фашисттин башын жулган, жазай алдын огундай атылгансың. Аттанып барып айлына, келбеди көбү кайрылып, кан күйгөн улуу согушка жерене турду кайгырып. Тынчтык керек андыктан, күйүнө бейкут, турсун үчүн кетилбей. Убак басып аппак болуп чачыңар, улам ары кетип барат жашыңар. Кылымдарга күбө болуп атыңар. Аталар төрелелик биз үчүн, кала берди таң алдында тепсели.